Саламатсыздарбы, эфирде парламент берүүсү. Узап аткан аптада жогорку кеңеште азык-түлүк коопсуздугу, кургакчылык жана электр энергиясына баанын көтөрүлүшү жөнүндө маселе козголду бүгүнкү чыгарылышта. Алкымдаган кымбатчылык жана куураткан кургакчылык жогорку кеңеш министрлер кабинетинин антикризистик чаралары жөнүндө сурады. Мен деген премьер-министрге, кабинет министринин руководителине деген недоверие көргөзүштү, мен сунуш кийдим. Көпкө күттүргөн узак жол, түндүк-түштүк альтернативдик жолунун курулушу менен депутаттар таанышты. Эмне үчүн ушунча акча кетирет ушу жолго дечим көрсө, мунун баары жаңылыштык экен, аябай жакшы чоң жумуштар жасалып атыптыр. Электр энергиясынын баасын көтөрүүгө парламент макулбу? Тармактык комитеттин төрагасынын пикири. Тарифтик саясат негизи жогорку кеңештен алып салганбыз. Бул 5-созупта алынган. Биз менен ал макулдашылбайт. Фейктер менен күрөшүү. Депутаттар бот аккаунттарга каршы мыйзам кабыл алууну сунуштады. Кээ бир саясатчылар миңдеген фейктер менен отуруп алып туруп, депутаттарды өлкө башчыларын жамандап атасыңар. Ушуга бир фейктин дагы бир чеги болот да, туурабы? Аймактардагы суу тартыштыгы жана экономикадагы түзүлгөн бүгүнкү кырдаал жөнүндө министрлер кабинетинин антикризистик программасы тууралуу маалымат угуу маселеси жогорку кеңештин пленардык жыйынынын күн тартибине коюлган. Бирок министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жыйынга келбегени депутаттарда нааразылык пайда кылды. Эл өкүлдөрү бул маселени тийиштүү комитетте карап, чара көрүү жагы милдеттендирилди. Эгерде биз жыйынтык чыгарабыз десек, анда бүгүн комитет карап чечим чыгарыш керек. Эч нерсе жок азыр. Комитетте конкреттүү чечим чыгарыш керек. Же вотум недоверие жасайбызбы, же ал өзүнүн ишин так аткарылган жок деп бир чечим чыгарыш керек, урматтуу коллегалар. Депутаттардын мына ушундай талабынан кийин маселе агрардык саясат боюнча комитеттин кароосуна коюлду. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов келип, учурдагы кырдаал боюнча маалымат берди. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары министрлер кабинетинин ишин сынга алып, төрагасы Улукбек Мариповду кызматтан кет дегенге чейин барышты. Кененирээк кийинки материалда. Комитет жыйынында баяндама жасаган министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кургакчылыкка байланыштуу дыйкандарга суу жетпей жатканын ачык айтты. Мындан тышкары ал суу сактагычтарга, каналдарга көп жылдан бери оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөгөндүктөн суунун тартыштыгы пайда болгонун түшүндүрдү. 17 километрде кемин жакты. 30 кубтан ашык суу жоголтат. Бул деген 30 000 литр суу жоголуп атат саатыначы. Ошол жерде тешиктери бар, башка ошону жамаш керек. Азыр бир техника жок болсо, мына өткөндө сурадым, давайте аз техника алып берели. Срочно мен тапшырма берип атам, 200 000 доллар болот экен, азыр бир техника алайлы, күзүндө бүт тазалайлы ичин. Чу дегенде эле депутат Бактыбек Райымкулов министрлер жеткиликтүү жумуш жасабай жатканын сынга алды. Эгер сиздер бир ай мурун иш план кылсаңар, аны ушундай суунун мисалы жетишсиздик болот беле. Мен айтат элем, сиздин анда суу тажрыйбаңыз жетишпей аткандыгы бул. Сууну мисалы сиз барып элдин көргөнүңүз бул жакшы, бирок кабинетте отуруп туруп, ала суунун жетекчилерин, өзүңүздүн орун басарыңызды, областын губернаторун, ваткосту кеминен баштап тиги Панфиловка чейин сууну регулировка кылдырып туруп, сууну биринчи сууну кое берип туруп, анан Панфиловтан баштап сууну бөлүштүрүш керек. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов мындай кризистик жагдай үчүн мурдагы атка минерлерди күнөөлөдү. Бирок анын мындай жообу депутаттарды канааттандырган жок. Айрым эл өкүлдөрү Улукбек Мариповдун кызматтан кетип калуусун талап кылды. Суу жок, фермерлер калды. Кто-то должен четтеги бир районда бир кичинекей бир чиновникти жумуштан алып койгон менен эч вопрос чечилбей атат. Албай эмне күнөө бар? Эгерде маселе менде болсо, мен азыр кеткенге даярмын. Мен деле бир жыргап, мындай бир удовольствие алып иштеп аткан жерим жок. Кыйынчылык болуп атат. Биз уктабай иштеп атабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов бул жылы дыйкандар суу менен толук камсыз болбой турганын, бирок өкмөт болгон күчүн жумшаарын айтты. Ал эми депутат Тарел Жоробеков болсо кургакчылыктын алдын алууга жетиштүү аракеттерди жасабаган суу департаментиндеги атка минерлерди күнөөлөдү. Ушул жаныңызда отурган мынакей Алмазбек Турунбековичти мен жаңы жумушка келгенде 5 күндөн чакырып, март айында 3 жылдан бери келаткан мына маселе, мына акчасы бөлүндү Минфинден. Ушул максаттуу ишке ашсын деп маектештелем.
2 ай күттім, жооп жоқ. 2 айдан кайра байланыштым. Келесизби десем, выездде жүрөбүз деди. Телефон аркылуу айтып коем, баягылар мен айткандай максатсыз кетип атат деди. Бүгүн болгон сууду туура пайдалана албасак, берилген каражатты өзүнүн максатына жетпесе, сиздин айтканыңыздын, сиздин кылганыңыздын берген эмне касиети бар? Бул маселе парламенттин жалпы жыйынында дагы кызуу талкууну жаратты. Эл өкүлү Өмүрбек Бакиров суунун тартыштыгына министрлер кабинети күнөөлүү эмес, баары Кудайдан экенин эскертип, сугаруунун заманбап методуна өтүүнү сунуш кылды. Мына илгеркиге окшоп жана 20-кылымдагы арык кылып туруп суу айдаган заман өттү. Жана тамчылатып сугарганга өтөйлү. Акча бөлүңүздөр ушуга. Канча мындай күчүңүздөр жетет акчага. Андан тышкары депутат Марлен Маматалиев күйүүчү майдын азык-түлүктүн наркы күндөн күнгө өсүп жатканын жүйө келтирип, бул боюнча монополияга каршы кызматынын пикирине кызыкты. Мына газ боюнча, бензин боюнча биржада баа көтөрүлгөн жок. Бирок болбой эле бизде көтөрүп атат. Мына ошолорго канчалык түрдө биздин антимонополий комитет иштеп атат, жооп берип койсунчу. Россиянын өзүндө биз 4 заводдон алып келебиз. Ал жерде акыркы июнь айында эле 1 тоннасын $65 чейин көтөрүлдү. Жыйынтыгында маалыматты эске алуу менен суунун жетишсиздигин, кымбатчылыктын алдын алуу боюнча жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Акырында сөз алып сүйлөгөн Улукбек Марипов өзүнүн дарегин айтылган сын пикирлерди туура кабыл алаарын жана элдин көйгөйүн ыкчам чечүүгө бар күчүн жумшаарын айтты. Түндүк түштүк альтернативдик жолдун курулушунда $35 миллион тартип бузууну эсеп палатасы аныктады. Бул тууралуу түндүк түштүк жарыш жолу боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын алгачкы отурумунда белгилүү болду. Эске сала кетсек, сырттан алынган $5 миллиардтай карыздын көпчүлүк бөлүгү энергетикалык долбоорлорго жана жол курууга кеткен. Бүгүнкү күндө ал акча кантип колдонулууда? Түндүк түштүк жарыш жолу качан бүтөт? Толугураак кийинки репортажда. Түндүк түштүк альтернативдик жолдун курулушу боюнча маалымат берген транспорт жана коммуникация министринин орун басары Нурлан Кайыңбаев, биринчи фаза 75%, ал эми экинчи фазасы 90%га аткарылды деди. Баштапкы долбоор боюнча жарыш жол 2018 жылы аяктап колдонууга берилиши керек эле. Министрликтин өкүлү жолдун курулушу эмдиги жылдын аягында аяктап калаарын билдирди. Кыш вактыларын эске алып, жана тоннелдин өзүн казып атканда слабый грунт болгондуктан азыр созулуп кетет да азыркы убакытка чейин. Эмди жылы бүтөбүз деп пландаштырып жатабыз. Жол үчүн алынган карыз 2022 жылдан тартып кайтарыла баштайт. Эске сала кетсек, түндүк түштүк альтернативдик жолунун наркы $937 миллион түзүүдө. Анын $837 миллион кредит, 46 миллиону грант. Ал эми Кыргыз өкмөтүнүн салымы $34 миллион жакын акча. Эсеп палатасынын өкүлү маалымдагандай, 2015 жылы жолдун курулушун долбоорлоодо $35 миллион АКШ ашыкча жумшалган. Было выявлено существенное отклонение фактических предметов от предусмотренных первоначальных проектом, подготовленных не Кыргыздорпроектом. Результат дефицита бюджета по проекту строительства альтернативной дороги Север-Юг составило около $35 миллионов. Талкуу учурунда бир катар депутаттар ашыкча чыгымдын себептерин сурап, буга ким жооп берет деген суроону койду. Ким жоопкерчиликтүү? Эмне себептен ушунча акча бизге пландаштырылгандан жогорулуп кетти? Түшүнөт элек $1-2 миллион. Но 2 миллиард, 900, почти 3 миллиард сом болуп атат. Счетный палата жооп берип койсоңуз, ушуга күнөөлүү табылдыбы? Бирөө жооп береби ушул суммага? Бул эми бул жерде биздин инспекторлор менен 15-жылы аудит жасаганда текшерилгенде бул Кыргыз транс проекттин эмес деп жазыптыр. Буга эми жооп бере турган ишканалар, жетекчилер бар экен да, значит, бүгүнкү күндө. Туурабы? Айыптуу кишилер бар да. Комиссия мүчөлөрү жол курууга кеткен чыгымдын эсебин табууга аракеттенүүдө. Талкуудан соң депутаттар атайын иш план түзүп, жолдун курулушу менен жеринен таанышып келүүнү чечти.
Чындыгында түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушу эл арасында ар түрдүү кайчы пикирлерди жаратып келет. Мына ушул жагдайды иликтөө максатында Жогорку Кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш комитетинин депутаттары түндүк түштүк альтернативдик жолунун курулушу менен жеринде таанышты. Бүгүнкү күндө жолдун курулушу кандай жүрүп жатат? Кененирээк кийинки сюжеттен көрсөңүздөр болот. Түндүк түштүк автожолунун курулушу менен таанышууну транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитети пландаштырып келген маселелердин бири болчу. Эл депутаттары дегенде Кочкор районундагы жол курулуш участкалары менен таанышышты. 27 километр. Кочкордон Эпкингече. Бул Эпкингече. Эпкинден ары уже Тожинин участогу да азыр. Альтернативдик жолдун Кочкор-Эпкин участкасын Жагалмай фирмасы жүргүзүп жаткан. Жолдор долбоорго ылайык кеңейтилип, айрым бөлүктөрү асфальт басууга даяр болуп калган. Автожолдун андан аркы аралдан Казарманга чейинки участкасында иш кызуу жүрүп жаткан. Жолдун аталган участкасынын басымдуу бөлүгүнө асфальт төшөлүп бүткөн. Курулуш иштери улантылууда. 102 метр биктик скальный материалды кесип түшүн ушундай. Бул дагы караңыз. Жол тоо эле да. Мына ушул жерде депутаттардын көңүлүн бурган негизги маселе Кыргызстанда мурун болуп көрбөгөн узундугу 1076 метрди түзгөн Асма көпүрөнүн курулушу болду. Жолчулардын эмгеги зор экен, мындай өтө мындай кыйын табигаттын шартында мына зокаларды кыркып келип жолду курушуптур. Эмгектери зор экен. Мына мосттун бир азыр эле пролету калыптыр, бир 5 пролету. 5 пролет бүтсө, андан кийин үстүнө балкаларды коюп, асфальт басса, андан кийин мосту да бүтөт экен. Бул деген түндүк түштүк жолун эмес, бүтүн немени бириктирген, туурабы, мамлекеттерди бириктирген жол болот. Чынын айтканда эмгекти көп талап кылган абдан масштабдуу курулушу татаал объект экендиги ачык көрүндү. Ушу мен уккандан бир көргөн артык деп, ушул жол эмне үчүн кымбат болуп калды, бунун мааниси канча, бунун максаты канча деген сөздөрдүн тегеринде көп эле сөз айтылат эмес. Анан буга алынган кредиттин көлөмү, анын төлөмү да көп да. Ошон үчүн өз көзүм менен көрүп келсем, анан ошого жараша көбүртпөй, сөбүртпөй сүйлөсөм деген аруу тилектер бар болчу. Бүгүн өз көзүм менен көрдүм. Өз көзүм менен көрдүм. Өтө чоң иш болуп жатканын айтып коюшум керек. Бул аша чапкандык эмес, бул мактагандык эмес, бул бирөөдү жактагандык эмес. Чын-чынына келгенде түндүк түштүк жолу бул Кыргыздын ынтымагынын түбөлүктүүлүктүн жолу экен да. Ушундай жолду анан болгондо да кредитке куруп жатканда мен негизи ойлойм, бул туура эле. Тирөөчтөрүнүн бийиктиги эле жер алдына кирген бөлүгүн эске алганда 80 метрге чейин жетет экен. Ага жараша долбоордук наркы дагы кымбат. Ушундай эле 300 метрлик дагы бир Асма көпүрө салынып бүтүп калыптыр. Баарынан да жакшысы мындай көпүрө куруу тажрыйбасын биздин курулушчулардын үйрөнүп жатканы болууда. Чындыгында буга чейин мындай көпүрө Кыргызстан эмес, чындыгында Орто Азия мамлекеттеринде жок. Болгондо салып курулган эмес. Анан азыр бул көпүрөнү быйыл баштаганыбызга 5 жыл болду. Мына быйыл буюрса сентябрдын айы менен беребиз деп турабыз. Жумуштун бир 90% бүтүп калды. Ошол да бир 3 айдан кийин көпүрө полностью бүтөт толугу менен. Биздин эле Кыргыздын балдары ошол талаалар менен чогуу иштешип 5 жылда жакшы эле тажрыйба алып калышты. Ал эми альтернативдик жолдогу дагы бир эң татаал курулуш участкасы туннелдин курулушу. Жогорку Кеңештин депутаттары туннелдин ичине кирип, долбоордогу иштердин аткарылышы менен таанышып, курулуштун жүрүшүнөн кеңири маалымат алышты. Жалпысы 2810 метр бүтү. Uzunluğu kança bağlı? 3890 metr. 1 kilometre. Туннелдин курулушу айрым бир жүйөлүү себептерден улам графиктен артта калуу менен жүрүп жатканына карабай, заман шартына ылайык коопсуздук эрежелерин эске алуу менен курулуп жаткан. Жана Казарман менен Жумгал Кочкор жак биз жака ачылганы быйыл күзүндө ишке берилип калышы мүмкүн дейт. А муну эмдеги жылы бүтөт экен. Мен деле эл сыяктуу айтып жүргөм буга чейин. Салбай эле койсо эмне кереги бар эле, тигнемде деп. Бирок аябай жакшы жол болуп. Туура эле салыптыр. Эми эл ар кандай ортодо сөздөр чыгып тигинтип атат, бирок көз менен көрүш керек экен. Туннелдин жалпы узундугу 3800 метр. Жалпысынан 49,5% бүттү. От общего объема. Жаңы графиги боюнча где-то бир жылдан ашык убакыт кетет го. Общий сбойка болгонго.
экөө кошулган. Анткени бул штольня, сервистин штольня боюнча 860 метр калды. Туннель боюнча 1060 метр калды да. Депутаттардын пикирине караганда бул жолдун Кыргызстан үчүн мааниси чоң. Кандай болгон күндө да анын курулушун бүткөрүү талап кылынат. Анткени элдин ынтымак биримдигин бекемдөөгө, экономиканын өнүгүүсүнө бул жолдун аткарар милдети арбын деген пикирге келишти. Транспорт министрлиги билдиргендей, Кыргызстандын тышкы карызынын 2 миллиард доллары жол тармагына тийиштүү. Андыктан депутаттар тобу жол фондусун түзүүнү демилгелешүүдө. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитети жол фондун түзүүгө тийиштүү мыйзамга өзгөртүүнү кийирүүнү колдоду. Жол фондуна төлөмдөрдүн тарифи кийинчерээк аныкталмакчы. Жол фонду ачылса, анда жылына 3 миллиард сомго жакын каражаттын топтолуусу болжолдонууда. Мыйзам кабыл алынып калса, жол фонду 2023 жылдан тарта иштей баштайт. Демилгечилердин бири Нурбек Алимбеков өлкө аймагындагы жолдордун абалын эске алуу менен депутаттар тобу жол фондун түзүү зарылдыгы келип чыкканын белгиледи. Белгилей кетсек, жол тармагына буга чейин жылына 200 миллион сом бөлүнүп келген, ал жолдун чуңкурун жамоого да жетпейт. Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдордун долбоорлоону, техникалык тейлөөнү, оңдоону, реконструкциялоону, курууну жана өнүктүрүүнү каржылоого жумшалат. Экинчи, жол тармагын өнүктүрүү үчүн алынган тышкы карыздарды төлөөгө жумшалат. 2025 жылдан баштап жолго келген кредиттердин көлөмү өтө чоң болгондуктан, эгер ушул мыйзам күчүнө кирсе, 25-26 жылдан ушул жол фондунун аркылуу эле жолго алынган каражаттарды төлөөгө мүмкүнчүлүк жаралат. Баткен облусуна өзгөчө статус берилгенден кийинки кадамдар кандай болушу керек? Аймакты өнүктүрүүгө багытталган бир нече мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү кийирүүнү жогорку кеңеш жактырды. Ага ылайык Баткенде салыктын түрлөрүнөн бошотуу, социалдык төлөмдөр менен камсыздоо, инвесторлорго шарт түзүү жана жеңилдетилген насыя берүү каралууда. Сунушталган мыйзам долбоорунда салык кодексине, инвестициялар жөнүндөгү мыйзамга, муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Баткен облусунун тургундарын салыктын 4 түрүнөн бошотуу каралууда. Негизинен айыл чарбада иштеген ишкерлер жана биздин айыл чарба процессин кайра иштетүү ишканаларга бул салыктан бошотуу биринчиси. Экинчиси бул жумушчу орундардын түзүлүшүдө, анткени биз ошол салыктан бошотуу кылып жана инвестициялык кепилдиктерди берип атабыз. Ал жерде ошол биздин керектүү болгон завод, фабрикаларды, ишканаларды курууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Талкууда Карамат Орозова жаңы жумушчу орундарын түзгөн ишкерлер үчүн салык артыкчылыктарын камсыз кылууну сунуштады. Жумушчу орун түзгөн жеке ишкерлерди салыктан кыскартса жакшы болмок да. Себеби дегенде жумушсуздуктар абдан көп. Ошондуктан несли жумушчу ошондо кызыгуу пайда болот эле жеке ишкерлергечи. Чек арага жакын жайгашкан айылдар боюнча биз бүгүнкү күндө жоготуулар санап чыктык. Мен жана айткандай, Баткен облусунан жалпы 1 миллиард 54 миллион тегерегинде керешет түшсө, биз ошол салыктарды бошотуудан кийин биринчи пакети боюнча 114 миллион, экинчи пакети боюнча 25 миллион сом бул ошол биздин жеңилдетүүлөргө кирет. Жалпысынан Баткенде 537 миң калк жашайт. Жаштардын дээрлик 65% Москвага иш издеп кетишкен. Андыктан жумушсуздуктун деңгээлин төмөндөтүү, жумуш орундарын түзүүнү эл өкүлү көтөрдү. Сөзсүз түрдө биз жергиликтүү калкты алып калышыбыз керек. Ошол эле жумушчу орундар түзүлүүсү менен да. Анан мына эме ишке ашкандан кийин биринчи кадамыңыздар жумушчу орун түзүү боюнча кайсы болот? Баткенде өнүктүрүү программасын жазуу азыр ушул министрлер кабинетинде башталды. Өзүңүз билесиз, бул жерде айрым депутаттар да ошол жерде мүчө. Ушул өнүктүрүү программанын алкагында ошол сиз айткандай баягы комплекстүү шарттар түзүү боюнча да конкреттүү так сунуштар болот. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда жабыр тарткан жергиликтүүлөргө компенсация төлөө маселеси кандай нукта чечилди? Өкмөттүн токтому чыккан, жогорку кеңештен өттү. Каза болгондорго 1 миллион сомдон, анан жана жабыркагандарга 50 миңден 100 миң сомго чейин деп. Эки тараптуу жаңжалда 30га жакын жаран майып болуп, 44 өспүрүм атасыз калган. Мамлекет тарабынан кандай колдоо берилип жатканына эл өкүлү кызыкты. Каза болгон үй бүлөлөрдүн балдарына пособия төлөө боюнча жана кормилисти жоготкон үй бүлөлөргө өмүр бою пособия төлөө боюнча биз макулдаштык эле. Ошол мыйзам долбоору эмне болуп атасыздар, кабинет министрлерди? Аларды өзүнчө мыйзам иштеп чыгып киргизип атабыз. ДСП менен кандай төлөмдөрдү карап беребизди. Жыйынтыгында мыйзам долбоорунун концепциясы кабыл алынды.
Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин көчмө жыйыны энергетика жана өнөр жай министрлигинде өттү. Кыргыз тарап менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосундагы Токтогул кесин реабилитациялоо экинчи фаза долбоорун каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо талкууланды. Министрлик энергетика тармагын кризистен чыгаруу максатында электр энергиясына болгон тарифтик саясатка өзгөртүүлөр киргизилип жатканын айтты. Мындан улам тарифтик саясатта кандай өзгөрүүлөр болушу күтүлүүдө? Кышында элге электр энергиясы жеткиликтүү болобу? Ушул жана башка суроолорду кесиптешим Зарылбек Шермаматов тармактык комитеттин төрагасына узатты. Электр энергиясына болгон тарифтик саясат өзгөрдү деген коомдук талкууда сөз болуп атат. Сиздердин комитеттин кароосуна келип түштү. Тарифтик саясат негизи жогорку кеңештен алып салганбыз. Бул 5-созупта алынган. Биз менен ал макулдашылбайт. Аны Гартек деп өзүнчө түзүлгөн убагында. Алардын ою боюнча жалпы калкка 1 сом 9 тыйындан кылып атабыз дейт. Себебинде баягы канча бир жылдан бери энергетикада баа көтөрүлгөн эмес. Анан бизде эң арзан баа, анан өзүнүн себестоимостун актабайт. Ошон үчүн биз 1 сом 9 тыйындан тоолуу аймактарга ограничение чектөө жок. Мурун баа 700 киловатт 77 тыйындан, анан 2 сом 16 тыйындан болуп кетчи. Вот 1 сом 9 тыйындан. Бирок чектөө жок тоолуу райондордо. А бул Чүй обласы, Ош обласы тоолуу эмес мындай райондордо өндүрүштөр бар жерлерде бул жерде 1 сом 9 тыйын, анан кышкысын чектөө 1000 киловаттка чейин жагуу. Андан тышкары баягы коммерциялык же болбосо өндүрүштүк баа менен кетет да. 2 сом 50 тыйынга чейин чыгып калат деп айтышты. Кымбатчылык эшикти каккылап турат. Анан бюджеттен каржыланган адамдар дагы мындай айлык анчалык деңгээлде көтөрүлгөн жок. Ушул учурда эл тарифтик саясатты көтөрө алабы? Эми биз элдин жашоосун да карашыбыз керек. Мен көп эле жерде айтып жүрөм, бул социальный жашоо. Элдин айлыктары, пенсиялары, алып аткан жана продуктунун кымбатташы, анда жалпы экономиканы да караш керек деген сунуштарды беребиз да. Бааны ушу биягынан элге дагы мындай өтө кыйынчылык туулбаса, биягынан өндүрүшчүлөргө да өтө кыйынчылык туулбаса, анан энергетиктер деле биздики энергетика сектору деле Кыргызстандыкы, ал жерде эмне деген карыздар бар, андан кутулуу жолу кандай. Ошон үчүн бир өзөгүн ортосуна алып биз эме ушу Гартек алып чыгып бериш керек да элге. Жалган маалымат тараткан ботторго чара көрүү үчүн мурда демилгеленген маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу зарылдыгын эл өкүлдөрү айтып чыгышты. Фейк аккаунттар менен жеке адамдын кадыр баркына доо кетирип, жалган маалыматтар менен коомдук пикирге таасир этүү сыяктуу терс көрүнүштөргө бөгөт коюу зарылдыгын эл өкүлдөрү айтууда. Ошондой эле айрым депутаттар мында сөз эркиндигин дагы эске алуу зарыл деген ойдо. Акыркы мезгилде фейк маалыматтар эң орчундуу көйгөйгө айланды. Коомго жаңылыктарды жеткирүүдө негизги булак социалдык тармактар болуп калды. Кызыкчылык үчүн чындыкка дал келбеген, ыплас далили жок, адамдын аброюна шек келтирген маалыматтар жайнады. Мына жерде кумтөрдү жеген, мына жерде жолдорду жеген, тесттерди жегендер, кээ бир саясатчылар миңдеген фейктер менен отуруп алып туруп, депутаттарды, өлкө башчыларын жамандап атасыңар. Ушуга бир фейктин дагы бир чеги болот да, туурабы? Критика, сөз эркиндиги керек, бирок ар нерсенин сүрөтүн коюп алып жалган жала жабуу эмес. Ар бир жаран өз аккаунтунан жазышы керек деген пикирин эл өкүлү билдирди. Таланттуу деген эксперттерибиз, аналитиктерибиз көп экен. Ошол деген бөгөт коюш керек го. Өздөрүнүн атынан жазса жаза берсин, ага эч ким деген каршы эмес. Бизде деген сөз эркиндиги деген бар. Өзүнүн атынан жазып, ачыкка чызып, жамандаса жамандасын, бетке айтсын. Андыктан депутаттар Гүлшат Асылбаеванын маалыматтарды манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам долбоорунун айрым нормаларын жаңы конституцияга ылайыктоо зарыл экенин ырасташууда. Ошондук үчүн мен мына баш мыйзамдын 29-беренесинин 2-пунктун өзгөрткөнгө мен мындай депутаттарды чакырып кетет элем. 80 депутаттан кем эмес депутат демилгелейли дагы мына ушул конституционный мыйзамды өзгөртөйлү. Окумуштуулар калп бурмалоо, бирөөнү каралоо тууралуу жаңылыктар адамдын психикасына терс таасирин тийгизерин байма-бай айтып келишет. Андыктан көпчүлүк эл өкүлдөрү фейк маалыматтарга бөгөт коюу демилгесин колдошууда. Мен бир суроо бердим да, бир кандидатка, атын айтпай эле кое берейин. Сиз кыргызча сүйлөбөйсүзбү деген менин сөзүмдү ушу фейковый бир каналдар башкача бурмалап, сиз сулуу экенсиз, тиги бу деп
ушунчалык бир каралап чыгарышты да. Депутат адеп ахлак нормаларын эч ким жокко чыгара электигин баса белгиледи. Биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Мыйзам баарыбызга бирдей. Ошондуктан эң биринчи бул адамдын абийири болот. Ошондуктан эмки олтурумузда Гүлшат Кадыровна көтөргөн токтомду фейктерге карата ошону күн тартибине киргизели. Фейк аккаунт менен аныкталбаган жаңылыктарды жайылтуу, аттуу баштуу инсандарга компромат даярдоо, элдин туура пикирин манипуляциялоо менен фейк жаңылыктар жакшылыкка алып келбейт дейт эл өкүлдөрү. Ооба, адамга шек келтирген туура эмес. Бирок ошол шек келтирген деп баягы сөз эркиндигине, свобода словага деле биз мындай чек коюп алышыбыз мүмкүн да. Мен өзүм жөнүндө деле өтө көп нерселерди окуп атам, угуп атам. Билбеген, көрбөгөн нерселерди боюнума илип койгон жерлер болуп атат, сырткы келбетиме киришкен жерлер болуп атат. Бирок ошого карабастан бул маселеге биз өтө кылдаттык менен аяр мамиле жасасак деп ойлоймун да. Белгилей кетсек, буга чейин жогорудагы аталган мыйзам долбооруна бир катар депутаттар жана коомчулук сөз эркиндигин басмырлоо, кугунтуктап кысуу дегендиктен мурунку мамлекет башчы тарабынан дагы вето коюлган. Дүйнөлүк банк сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатууга 17 миллион доллар бермей болууда. Буга чейин 5 миллион долларлык пилоттук долбоор Ысык көл жергесинде ийгиликтүү ишке ашкан. Миңдеген фермерлерде асыл тукум уйлары пайда болуп, сүт өнүмү кадыресе өскөн жана экспорт көбөйгөн. Андыктан донорлор сүт багытындагы долбоорлорду башка региондо дагы жайылтууну колдоого алууда. Бюджет жана финансы комитети макулдашуу катты жактырып берди. Бода малдын асыл тукумдуулугун арттыруу менен сүт өнүмүн жогорулатууга эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы 17 миллион доллар грант насыя берүүдө. Акчанын жарымы насыя жана ал 38 жылга 0,75% үстөгү менен берилүүдө. Данное дополнительное финансирование выделяется для продолжения мероприятий проекта в Иссык-Кульской области с расширением географического охвата с целью вовлечения Нарынской и Таласской областей. Данные области были отобраны, учитывая важность животноводства и молочного производства в данных регионах и географическую близость к экспортным рынкам Казахстана. Бул долбоор боюнча эчкидей сүт берген уйларга жасалма уруктандыруу жасалып, алар швед породасына алмашылды. Ысык көлдө сүт өнүмү жогорулап, кадыресе сүт азыктарынын экспорту көбөйгөн. Мындай жыйынтыктан кийин Нарын жана Талас облусунун фермерлерин дагы кошуп, 10 миңдей чарбагерге 3 жылдык мөөнөт менен 1500 доллардан берүү пландалууда. 3 тонналык танкерлер берилди. 224 үлгүлүү ферма түзүлдү. 2000 фермерге 2 миллион доллар берилди. 2 лаборатория 400 000 долларга 2 лаборатория каракол балыкчы оңдолду, мировой стандартка оңдолду. Анан 17 миллион беришти. Биз аны 2 областты бердик. Анан дагы сүйүнүп, дагы 25 миллион беребиз деди. Айткай, ратификация өткөзүп кыйналып калабыз го деп эки фаза калтырдык да. То есть, эси бизге жаман болгондо, мындай продление болбойт эле дейм да. Элдер колдоого каражат жагынан өтө муктаж. Бул деген бул бекер акча да, пайыз өтө төмөн. Ушу Жалал Абад областына кошуп койсоңуздар болмок экен да. 8 миллионду эмне сиздерге эмне тосолот? Талкууда белгилүү болгондой Дүйнөлүк банк 25 миллион доллар берүүгө даяр экенин билдирген. Андыктан эл өкүлү мындай пайдалуу грант насыядан алып, башка облустарды дагы камтуу керек деген сунушун берди. Экиле область кошумча болгону бул туура эмес деп эсептеймин. Себеп дегенде башка областтарды биз мындай башкача мамиле кылган сыяктуу болуп атабыз, баягы жетим баладай кылып калтырып коюп жатабыз. Кыргызстанда жалпысынан болжолду 1 миллион 600 000 тонна сүт өндүрүлөт. Анын кыйла бөлүгү Казакстанга сатылат. Депутаттар сүт өнүмүн комплекстүү жогорулатууга багытталган ишти тез арада жүзөгө ашыруу зарылдыгын белгилеп, макулдашуу катты колдоп берди. Программаны улантабыз. Бишкек шаарында Борбор Азия аялдар лигасы тарабынан жеңил өнөр жай кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата иш-чара өткөрүлдү. Ага Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касмалиева катышты. Иш-чарада бизнес ачуу, план түзүү, ишкерлерге байланышкан бир канча сунуштар талкууга алынды. Мындай иш-чара Ош шаарында дагы өтмөкчү. Иш-чаранын негизги максаты ийгиликтүү ишкер айымдарды бириктирип, ишкердикке бирин-бири колдоосуна жана тажрыйба алмашуусуна шарт түзүү. Жыйын соңунда вице-спикер Аида Касмалиева өзүрлүү эмгектенип жаткан ишкер айымдарга Жогорку Кеңештин төрагасынын атынан ардак грамоталарды тапшырды.
Мына ушундай кабарлар берүүнүн өзөгүн түздү. Жогорку кеңештин чечимдери, талкуудагы мыйзам долбоорлор, так жана расмий билдирүүлөр жөнүндө биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дареги кеңеш чекиткейже. Андан тышкары видео тасмалар жогорку кеңештин социалдык медиалардагы расмий баракчаларына жайгаштырылганын эске сала кетебиз. Берүүнү жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдап, мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта калыңыздар.